Жаз алды менен гүлдөп көргөн көздүн жоосун алган бул жоогазындар Ош шаарынын тургуну жашы 80ден ашкан Ибрагим атанын коросунан орун алган. Бакчада жоогазынын 4 түрү бар. Баары Голландиядан алынып келинген. Кышы менен өтө кылдаттык менен багылып өстүрүлүп, эми жаз алды менен гүлдөтүп, гүл дүкөндөргө таркатуу алдында турат. Башы гүллөрдү хаммамыз жакшы көргөнүбүз үчүн Жоогазын өтө назик гүл. Күн чыкканга чейин терип букетке салбасак, гүл ачып букетке салганга тоскоолдук жаратат. Бирок күн батканда гүл кайрадан жабылат. Ошол мезгилди күтүүгө туура келет. Андан улам бул жерде жумуш тездикти, анан күн чыкканга чейинки убакытты талап кылат. Гүлдөрдүн арасында иштөө бизге өтө жагымдуу. Эч качан маанайыбыз түшпөйт. Кээде капалансак гүлдөрдү карайбыз, маанайыбыз көтөрүлөт. Хамиша гүлдү ичидебиз. Биз бул жерде теплицада ушу тюльпандарды тазалап, карап, өстүрүп, ушу майрамга таардап, үзүп туруп, упаковка кылып алгандарга беребиз. Жашы 80ден асада карыдым дебей гүл өстүрүү менен алек болгон аксакал кыргыз милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүндө эмгектенген. Милициянын майору. Гүл өстүрүү анын хоббиси болгон. Союз мезгилинде жетекчисинин тюльпан кыргыз милициясында болушу керек деген тапшырмасы менен чет өлкөгө жиберилип, анын тамырын чет өлкөдөн алып келүү Богдановго жүктөлгөн. Голландиядан гүлдөрдүн сөңгөгүн алып келип, ар кайсы жерге отургузуп, климатка көндүрүп, баладай карап асырап көбөйткөн. Андан бери 50 жыл өттү. Учурда гүл бакча гүлдүн түрүнө толгон. 70-жылдан бери гүллөрүнөн катнашамын. Өзүм иште болуп, теплицалар кылып, өстүрүп, талада бул заманларда 70-жылдар жер жок эле. Мындай неме кылганда хамма жерде пахталар, тамакелер эгет эле. Тооларда эгип, бекжар, лангарларда неме кылып жүргөнбүз. Эми мана азыр үлүшлөр hökümetimiz бизге үлүш берди. Har birimizge. Biz hem şu ölüşlerde mana güllerdi östürüp atağız, türlü. Dünyada var güller bizde var. Ибрагим атанын бакчасында учурда жоогазындан сырткары гүлдүн 30дан ашуун түрү бар. Алар кала, роза, лилия, хризантема, орхидея жана башка. Tülpandı şu nemeden Gollandiyadan alabız. Özü Gollandiyanın başka memleketlerden. Bana bultur Argentina'dan aldık. Şu Argentina'nınki yanvar ayında güldeyt eken. Bana gördüңler sizlerde suratga tarttı. Yanvar ayında oje 8. çıladan polnu gülle vatat. Açılıp. Anaken bular mana hrizantema только küzde gülley turgan gül. No hazır akazıysa bilesizler internet var. Şulardan baldarın öğrenip nimelerde tündü, kündü uzaytıp, kıskartıp, temperaturanı kamaytıp, köveytip dep şunu почти круглый год хризантеманы гүллетип атабыз. Кышы менен өтө кылдаттык менен өстүрүлүп, эми жаз алды менен гүл ачкан гүлдөр Кыргызстандын бардык аймактарындагы гүл дүкөндөрдү камсыздайт. Мен Лелек районунан келгенмин. Мен Баткен облусунун Лейлек районунан келдим. Лейлектеги биринчи гүл дүкөнүн мен ачканмын. 5 жылдан бери Оштон гүлдөрдү дүң баада алып кетип, аймакта сатабыз. Канчалаган адамдарга жагымдуу маанай тартуулаган Ибрагим атага чоң ыраазычылык билдиребиз. Хаммасы качествосы жакшы. Гүл бакчада дүйнөдө сейрек кездешкен фрезия гүлү да бар. Башка гүлдөрдөн айырмасы бул гүл буркураган жыты менен адамдардын маанайын көтөрөт. Фрезия дейт. Bu исключительный редкий цветок, bilingler. Ароматный. Mana karanglar jıtı прямо ой-ой-ой. Aromatını yani neme kılıp turatты özü. Anan keyin bular жылда bir жолу güldeyt. Только весной bu freziyalar. Ana türlü bolat. Karang ağıyan var, sarısı da var, naryaktara kızılı var. Любой расцветкалар var. Азыр уже үзүштү муну. Каарманыбыздын гүл бакчасындагы гүлдөр адамдарга жакшы маанай тартууласа, Ибрагим ата 20дан ашуун адамды жумуш менен камсыз кылган.